Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы байламталардын маанисине карай бөлүнүшү. Балдар, биз өткөн сабакта байламталар жөнүндө маалымат алганбыз, демек бүгүнкү сабагыбызда ошол байламталардын түрлөрүн үйрөнөт экенбиз. Байламталар маанисине карай 6га бөлүнөт. Байланыштыргыч, божомолдогуч, каршылагыч, себеп натыйжалагыч, салыштырма жана шарттуу байламталар болуп. Ал эми ошол байламталарга кайсыл сөз кире тургандыгын силер экрандан көрүп турасыңар. Мисалы, байланыштыргыч байламтага жана дагы, менен, дагы, ары, дале. Божомолдогуч байламтага же болбосо не. Каршылагыч байламтага ал эми, бирок, антсе да, ошентсе да, ошенткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен жана башка. Себеп натыйжалагыч байламталарга анткени, себеби, неге десең, ошондуктан, андыктан, ошол себептүү жана башка сөздөр. Салыштырма байламталарга канча, ошончо, канчалык, ошончолук, кандай, ошондой. Ал эми шарттуу байламталарга эгер, эгерде деген байламталар кирет экен. Демек ошолордун ичинен биз байланыштыргыч байламтага тереңирээк маани берип көңүл бөлсөк. Байланыштыргыч байламта деген эмне экен? Анда сүйлөм тизмегиндеги бир өңчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырган байламталар булар байланыштыргыч байламталар деп аталат экен. Демек, балдар, силерге түшүнүктүү эле болду, Сүйлөм тизмегиндеги бир өңчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара бири-бири менен байланыштырган байламталар булар байланыштыргыч байламталар экен. Да, дагы, дале, деле деген байламталар булар ар дайым эле бир өңчөй эмес сөздөрдүн араларында жана сүйлөмдүн аягында колдонулган учурда бөлүкчөлүк милдетти аткарат экен. Демек, булар ал мезгилде, тагыраак айтканда, бир өңчөй эмес сөздөрдүн арасында колдонулса, же болбосо сүйлөмдүн аягында колдонулса, ушул да, дагы, дале, деле деген сөздөр, анда биз аларды байламта дебейт экенбиз. Анда алар бөлүкчө болот экен, бөлүкчөлүк милдетти аткарат экен. Мисалга, жери кара топурак, ары суусу кенен. Бул жерде жери кара топурак, суусу кенен деген сөз айкаштарын бири-бирине байланыштырды дагы, бул байламталык милдетти аткарды. Улам барган сайын тоолор түрүн да, көркүн да өзгөртүүдө. Бул жерде түрүн, көркүн деген бир өңчөй сөздөрдү байланыштырып, байламталык милдетти аткарды. Мен кыргыз тил иримине жана дагы орус тил иримине катышамын. Бул жерде дагы кыргыз тил иримине, орус тил иримине деген бир өңчөй сөздөрдү байланыштырып, жана дагы деген сөз байламталык милдетти аткарды. Да деген байламтадан кийин сөзсүз түрдө үтүр белгиси коюлат экен. Да байламтасы кээде да деген сөз бөлүкчөлүк милдетти аткарат дедик, кайсыл мезгилде? Мына эл турду да, кыймыл да башталды. Бул жерде эл турду, кыймыл да башталды деген эки сүйлөмдү эл турду дегенден кийинки да деген сөз байланыштырды дагы байламталык милдетти аткарды. Ал эми кыймыл да башталды дегенде бул эч кандай бир өңчөй сөздөрдү байланыштырган жок. Жана ошондой эле сүйлөмдөрдү дагы байланыштырган жок. Ошондуктан бул бөлүкчөлүк гана милдетти аткарды. Бул окуяны силер билбейсиңер да. Демек, бул сүйлөмдүн аягында келди дагы, бул дагы бөлүкчөлүк милдетти аткарды. Жана, менен деген сөздөр дайыма эле байламталык милдетти аткара бербейт. Демек, дагы, деле, дале деген сөздөрдөн башка дагы жана, менен деген сөздөр дагы дайыма эле байламта боло бербейт экен. Алар тактооштун жана жандооштун дагы милдетин аткарат экен. Эмгек менен эл көгөрөт. Мына бул сүйлөмдө
менен деген сөз жан добуштун милдетин аткарды. Жана ойлонбой сүйлөп алган сөзүнө Алиман аябай өкүндү. А бул жерде жана деген сөз биз байламталардын катарына кошкон менен, бирок бул жерде бул тактооштун милдетин аткарды. Эми балдар, кийинки байламта божомолдогуч байламта. Божомолдогуч байламта деген эмне экен? Бул аты эле айтып турат, бир өңчөй мүчөлөрдү же татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып, божомолдоо үчүн айтылган байламталар божомолдогуч байламталар деп аталат. Буну силерге аябай түшүндүрүүнүн деле кажети жок, себеби өзү деле аты айтып турат, божомолдоо үчүн айтылган байламталар. Аларга же болбосо, не ушул сыяктуу сөздөр кирет экен. Көп окугула, болбосо билим алуу кыйын. Не качканбы, не тил укканбы, не камчы жегенби, көрүнүшү башкача эле. Демек, бул сүйлөмдөрдө божомолдогуч байламталар катышты. Демек, балдар, бүгүнкү айта турган божомолдогуч жана байланыштыргыч байламталар жөнүндө маалыматтар мына ушулар. Силер бул маалыматтарды кайтадан кайталап көргүлө, эсиңерге сактагыла. Ал эми үйгө тапшырма. Байланыштыргыч жана божомолдогуч байламталарды катыштырып, ар бирине 3төн сүйлөм түзөсүңөр жана аткарган тапшырмаңарды мага сүрөткө тартып жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман